Assalamu алейкум туугандар. Бүгүнкү баян атасы менен баласынын болгон окуясы. Атасы баласынын ушундай байлыкка берилип, байлыктын артынан кубалап баратканына сарсана болуп, кыжалат боло баштайт. Болгон насааттарын айтат, иш аракет амалдарын кылат. Бирок баласы баардыгын четке кагып, көп кабыл албайт. Ошондо күндөрдүн биринде атасына ушундай бир ой келет. Балам, сага бир керез таштап кетейин. Ушул керезимди мына жок дегенде ушул керезимди аткара аласың дейт. Баласы эмне керес десе, мен карыганда кары кишиники төрүнө караганда көрү жакыныраак болот деп коет. Мен мына өлүм сааты бир күнү келет. Ошондо мен өлгөндө мага имамдан суранып, эмне болсо да ушу жалдырап суранып, мага бир бутума эки нос кийгизип көмүсүп койчу, мени кабырга ошентип киргизип койчу. Ушуну кыла аласың балам десе, ата ушул эки носкиби, эки эле носкиби? Ушу эки жакшынакай ак носки дейт. Атаны кылам албетте, аны колдон келет ата дейт. Макулду, анан күндөр өтөт, айлар өтөт, жылдар өтөт, атасы каза болот. Каза болгондо анан баласы жана атасынын керезин эстеп кетип, имамга жалдырап барып чуркап, "О, имам, кечиресиз, ушу атам каза болгон ушу керезин айтып кетти эле, ушу мен аткарбасам болбойт. Тирүү кезинде сыйлай албай калдым, айткан насааттарына укпай калдым. Азыр өкүнүп атам, түшүндүм эми. Жок дейм, ушул керезин аткаранга, Алла, имам, жардам берчи" дейт. Анан имам эмне керез эле, макул айтыңыз десе, ушу атам эки носки кийизип көмүш керек дейт. Анан имам күлкүсү келип, "Какта эки носки? Өлгөн киши болду, имам кепинде көмүс" десе, "Жок, эки носки. Жок, шариятта андай каралган эмес, эки носки кийиш керек" деген. Жок. Анан экөө талашып тартышып, баласы кечке жалдарап сурайт, имам болбойт. Аягы имам көндүрөт. Шариаттын негизин түшүндүрүп айтып, бул атаңыздын балким карган кезде ушундай бирденке аргайсын айтып, анан көндүрүп, анан баласы ошол эки носки кийизе албай калганына ыйлап өкүнөт. Ушуну да аткара албайт экенмин депчи. Анан имам айтат, "Бирок атаңыз мага дагы бир керез айтып кеткен. Эмне керес десе, мага ушул катты таштап кет эле, ушу мен өлүп калсам, ушу балама берип койчу имам" деп, ушу кат таштап кет эле, мына ушу катты окуп болмос десе, баласы ачып эле катты окуса, "Көрдүңбү балам? Сен алдыгы чуркап аткан, сен алдыгы чогултуп аткан байлыгыңдын керек болсо эки носкини дагы кабырга алып кете албайт экенсиң" деп атасы ушул керезин айтып кеткен экен да. Туугандар, кабыргачы мына дамлалар көп айтат го, кандай келдик, ошондой кетебиз деген маанинде. Биз кандай келсек, ошондой эле кетет экенбиз да. Көп болсо 2 метр кепин экен, болду. Башка эч нерсе, эки носки да алып кете албайсыз керек. Байлык тим эле чогултуп атпайсызбы азыр? Тигини алып атасыз, муну алып атасыз, тиге буга деп атасыз. Жок, биздин эң жакшы таштап кете турган эмне десе, жакшы амалдарыбыз экен да. Ошол амалдарыбыз бизди сактайт экен туугандар. Байлыгыбыз эч бир сактай албайт экен. Ошол туура эмес иштетилген болсо, наоборот ошол азапка биз себеп болот экен. Ошентип туугандар аракет кылалы. Мындай дүйнөгө берилбейли, дин менен жашаганга бекем бололу.